أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس هدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана биз Мусага китепти бердик. Мурдагы коомдарды жок кылгандан кийин ал китеп адамдардын көзүн ачат, хидаят, рахмат. Мүмкүн алар эстешер. Биз Мусага өкүм түшүргөн учурда сен батыш тарафта жок элең, жана ал жерде казыр болгондордун арасынан да жок элең. Бирок биз көптөгөн элдерди пайда кылдык. Алардын өмүрлөрү узун болду. Сен Мадиянда да жашаган жоксуң. Аларга аяттарды окуп тилават кылгыдай. Бирок биз сени пайгамбарлардан кылып жибердик. Жана сен тур тарафта да эмес элең. Биз Мусаны чакырганда, бирок Раббиңдин сага берген рахматы менен эч бир сага чейин пайгамбар келбеген коомго пайгамбар кылып жибердик. Мүмкүн алар насихатты угушар. Жана алар өз колдору менен кылган жаман амалдардын кесепетин көрүп, кийин бизге Алла эмне үчүн пайгамбар жибербедиң, анын аяттарына биз эргешет элек жана мусулман болот элек дебеш үчүн сени пайгамбар кылып жибердик. Жана аларга хак келгенде биздин тарафыдан алар айтышты, эмнеге Мусага берилгендей буга дагы кереметтер берилген жок. Алар Мусага дагы буга чейин Мусаны дагы ишенишкен эмес. Алар айтышкан, бул экөө окшош сыйкырчы,
жана айтышты, биз булардын баарына каршыбыз, ишенбейбиз. Айткын, анда силер Аллахтын китебинен башка туура хидаят тапкан китепти алып келгиле. Мен дагы эргешемин, эгер айткан сөзүңөр чын болсо. Эгер силер алып келе албасаңар, эгер силер аны укпасаңар, билгиле, албетте билгин, албетте алар өздөрүнүн каалоо нафстарына эргешип жатышат. Өз Алланын хидаятын таштап, өз каалоосу өчөгендерден өткөн адашуучу жок. Албетте Алла Таала залым коомго хидаят бербейт. Жана биз улам аяттарыбызды, вахилерди түшүрдүк адамдарга, алар эстерсин, насихат хасыл кылсын деп. Бул Суратул Касастын 43 аятынан тартып 51 аятка чейинки аяттар. Биз өткөнкү сабакта Муса алейхисаламдын окуясын окуп атканбыз. Эми бул жерден Аллах субханаху ва таала 43 аяттан баштап Муса алейхисаламга пайгамбарлык берилген, ошол китеп берилген, ошол китеп боюнча баяндап атат. Муса алейхисалам төрөлгөндөн баштап машаккатта, кыйынчылыкта чоңоюп, Мадиянга барып 10 жыл жашагандан кийин Аллах субханаху ва таала Муса алейхисаламга пайгамбарлык берген. Пайгамбар кылып берип, пайгамбарлардын дагы ичинен улул азым кылган, эң бийик даражалуу пайгамбарлардын бири Муса алейхисалам. Муса алейхисаламга Аллах субханаху ва таала өзгөчө китеп берген. Ал китеп Таурат деген китеп. Бул китеп Кур'ан-ы Каримден кийинки эле эң чоң асмандан түшкөн китеп болуп эсептелет. Кур'ан-ы Каримден кийинки эле эң чоң китеп, өкүмдөрдү, фарыздарды, ахкамдарды толук баяндаган китеп бул Таурат китеби болот. Ошо Таурат китепти Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Майда сүрөсүндө баяндайт. Майда сүрөсүндө айтат: Инна наззална Таурат, инна наззална Таурат фиха худа ва нур яхкуму биха набиюна аллазина асламу. Аят окусаңар: Инна наззална Таурат. Инна анзална Таурат. Инна анзална Таурат фиха худа ва нур. Биз Таурат деген китеп түшүргөнбүз. Ал китепте хидаят жана нур бар. Яхкуму биха набиюна аллазина асламу. Ага канча пайгамбар келсе, алардын бардыгы ошол Таурат менен өкүм чыгарат деген Алла Таала аят түшүргөн. Ошол китепти Алла Таалам таныштырып, бул жерде айтып атат. Бул жерде айтып атат аятта: "Ва лaqad атайна Мусал китаб мин ба'ди ахлакнал qurunal ula." Биз алдыңгы элдерди жок кылгандан кийин эми Муса алейхисаламга китеп бердик дейт. Qurunul ula деген уламалар айтат, Фираундун коому, алар чөгүп жок болду. Экинчиси мурдагы коомдор, Ад коому, Нух алейхисаламдын коому, Самуд коому, Лут алейхисаламдын коому бүт бардыгын камтыйт. Ошол бүт бардык коомдорду жок кылгандан кийин эми биз Мусага өтө кереметтүү, хидаяттуу, нур болгон бекем китеп түшүрдүк дейт, ал Таурат китеби. Мына ошол китепти Алла Таалам таныштырып атат: "Ва лaqad атайна Мусал китаб мин ба'ди ма ахлакнал qurunal ula." Демек алдыңгы коомдор пайгамбарга ишенген жок, пайгамбарды ээрчиген жок. Ошол себептүү алар жок болуп кетти. Баары жок болгондон кийин Аллах субханаху ва таала көптөгөн заман өткөндөн кийин анан Муса алейхисаламга Тауратты жиберген. Демек биринчи коом жоголуп жок болгондон кийин Аллах субханаху ва таала кайрадан пайгамбарлар жиберет. Ал пайгамбарлар кайрадан жаңы динди алып келип, элди кайра эле ошол Алланын жалгыздыгына, ахиретке, туура динге жашаганга үгүттөгөнү пайгамбарларды биринин артынан бирин жиберип турган. Ошол жерде Алла Таала баяндап атат: "Аларга китеп бердик Мусага мин ба'ди ма ахлакнал qurunal ula." Алдыңгы коомдорду жок кылгандан кийин. Ал китеп кандай китеп? Басаиран линнас ва худан ва рахма. Үч сыпатын айтты. Басаир линнас. Ал Таурат китеби басаир линнас. Бул басаир басара ябсурудан чыгат. Бунун массары эки түрлүү болот балдар. Басарат, басират. Эки түрлүү массар келет. Басарат, басират. Басарат деген көз менен көргөндө айтылат. Басират деп жүрөк менен көргөндө айтылат. Жүрөк менен көргөндү басират деп айтылат. Кур'ан-ы Каримде басаиран линнас. Бул китеп адамдардын көзүн ачат деген сөз. Бул китеп окуганда Тауратты адамдардын көзү ачылып калат.
Бул сөз кыргыз тилинде колдонот балдар. Биз кээде көзүмдү ачып койдум мунун сөзү дейбиз. Билесиңерби? Мына нерсе менин көзүмдү ачты дейт. Анын көзү жабык болбойт. Көзү көрүп турган болот. Бирок ошонун акыйкатын түшүнбөй турган болот. Ошонун акыйкатын түшүнгөндөн кийин мен көзүм ачылды эми, мен түшүндүм дейт. Ошол маанада Аллах субханаху ва тааля басаиран линнас Тавратты сыпаттап атат. Ал ушундай китеп, укмуш кереметтүү китеп, басаиран линнас адамдардын көзүн ачат. Адамдардын көзүнү ача коет. Дүйнөнүн эмне экендигин, ахиреттин эмне экендигин, пайгамбарлар эмнеге келгендигин, жашоодун максатын толук түшүндүрүп коет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля бул өзүнүн китеби Тавратты тафсирлеген, сыпаттаганда басаиран линнас ал адамдарды эмне кылат? Көзүн ачып коюучу китеп. Ва худан ва хидаят. Толук хидаят ва рахма жана рахмат. Демек Аллах Тааланын китептеринин бардыгы рахмат. Өзгөчө Таврат менен Кур'ан өзгөчө рахмат балдар. Хадистерде келет, ушул Таврат түшкөндөн кийин Аллах субханаху ва тааля жер бетине жалпы адамдардын бардыгына азап жиберген эмес. Жалпы адамдарга азапты Аллах субханаху ва тааля түшүргөн качан? Ага чейин. Адамдарды коом жок кылып берген. Бирок Таврат түшкөндөн кийин, андан кийин Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин Аллах субханаху ва тааля жалпы адамга азап бербейт. Ким күнөөкөр болсо, ошого гана азап берген. Мына ушул жерде айтып атат: "Ва рахма" бул китеп басаир линнас адамдардын көзүн ачат. Ва худан хидаят ва рахма жана мекен рахмат китеби. Аллах Таала рахмат кылып жалпы адам затына хидаят кылып бул Тавратты жиберген. Лааллахум ятазаккарун. Мүмкүн адамдар ушул китепти окуп өздөрү ахиретти эстешер бекен, Аллахка кайтар бекен, насихатты угар бекен деген максатта Аллах субханаху ва тааля Тавратты түшүргөн. Демек Таврат китеби балдар Кур'ан-ы Керимден кийин келе асмандан түшкөн эң чоң жами, маани бүт бардыгын камтып алган китеп болот. Демек Аллах субханаху ва тааля Муса алейхиссаламды тандап алып, кыйынчылыктан кийин пайгамбар кылып, артынан не берген экен? Тавратты берген. Эми кийинки аяттарда وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ кейін وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ Бұл аяттардың бардығында Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир нерсени айтып атат. Биз Муса алейхиссаламга берген окуялардын, баяндаган окуялардын бирин дагы сен билбейт элең дейт. Муса алейхиссалам качан төрөлдү, кантип чоңойду, энеси эмне кылды, кантип сууга алып келди, Фиран кантип бакты, Фираундан кантип качып чыкты, Кыптыйын өлтүргөнү, андан кийин келип Мадиянга келип суу бергени, бүт окуяларды айтып, Аллах Таалам баяндап айтып атат. Ушуларды айткан учурда сен жок элең дейт. Пайгамбар алейхиссалам умми, сен билбейсиң. Муну каяктан билдиң? Демек Аллах субханаху ва тааля сага билдирди. Бул вахий менен келди. Буну сен өзүң билген жоксуң. Демек сен айткан сөздөрдүн бардыгы бул чындык, Аллахнын өкүмү, сен Аллахнын өкүмүнү гана баяндап атасың деп Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга хитап кылып кайтып атат. Чын эле балдар бирдекени билиш үчүн эки эле тарика бар, жол бар. Биринчиси ошол жерде болушуң керек. Ошол окуяны көрүп, кийин баяндайсың. Мен көрдүм, ушундай болду деп. Экинчиси бирөөдөн угасың, анан баяндайсың. Башка жолу жок. Бирок Аллах субханаху ва тааля пайгамбарларга берген илим ошол Адам алейхиссаламдан тартып бүт окуяларды баяндайт Кур'анда. Адам алейхиссалам доору менен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дооруна канча заман өткөн Алла өзү билет. Аны билиш мүмкүн эмес. Бир гана Аллахтын илими менен. Кур'ан-ы Керимде айткан, Адам ушундай болгон, ушинтип жаратты, мындай кылды, фериштелер мындай кылды. Андан кийин Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам бүт бардыгыны Аллах субханаху ва тааля тартиби менен пайгамбарга баяндап берген. Бул Аллахтын илими, Аллах Таалам баяндаган. Алла айтпаса, адам баласы аны билиши мүмкүн эмес. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля не деп атат? وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ Биз Мусага ошол өкүмдү, вахилер түшүргөндө сен батыш тарафта жок элең дейт. Турдун батыш тарафында болгон, ошол тарафта сен жок элең. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ал жерде сен шахид эмес элең, күбө да эмес элең. Демек каяктан билдиң? Мусага өкүм келди, бир гана Аллахтын өкүмү менен. Бул аяттардан максат, негизги Аллах Тааланын максаты, бул Кур'ан-ы Керим акыркы китеп. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыз аркылуу христиандарга дагы, еврейлерге дагы, мусулмандарга дагы бүт бардыгына жалпы хидаят экенин баяндап атат. Бул китеп бир эле мусулмандарга эмес, адамзаттын бардыгына
Ошон үчүн бунда Муса алейхисаламдын да окуясы бар, Иса алейхисаламдын да окуясы бар, башкалардын да окуясы бар. Максат ошол окуялар аркылуу жалпы эл христиандар дагы, насара дагы, яхуд дагы мусулман болсун, алар дагы динге келсин деп Аллах субханала ва таала ушул жерде бул аятты баяндаган. Ошон үчүн айтып атат, сен ушул жерде биз Мусага өкүм кылган учурда сен жок элең. Ва ма кунта минаш шахидин, good эмес элең ал жерде. Валакинна аншана курунан. Бирок биз көптөгөн адамдарды жараттык. Фататавала алейхимул умр. Алардын өмүрлөрү узун болду дейт. Алардын өмүрлөрү узун болду. Адам өмүрү узун болгондон кийин ал өзүн өлбөгөндөй сезип калат. Ахиретти жок деп баштайт. Өз калоосу менен жашайт. Алла Таала айтып атат, алардын өмүрлөрү узун болду. Узун болгон себептүү алар не болду? Кайдыгер болду, ахиретти унутуп, жаман, бузуку жолдорду тандады. Барып бузулуп кетти. Анан алардын үстүнөн Аллах субханала ва таала пайгамбарларды жибердим деп атат. Валакинна аншана курунан фататавала алейхимул умр. Алардын не болду? Өмүрлөрү узун болду. Ва ма кунта савиян фи ахли Мадияна. Савиян мукиман деген маанада. Ошондой эле сен Мадиянда да жок элең дейт. Мадияндагы болгон окуя, Шуайб алейхиссалам менен Муса алейхиссалам окуясы, Судун окуясы, ал жерде сен жок элең. Ва ма кунта савиян фи ахли Мадиян татлу алейхим аятина. Аларга биз аят окуп бере тургандай, сен ал убакта жок эдиң. Валакинна кунна мурсилин. Бирок биз пайгамбар кылып жибердик. Сага сени чыныгы пайгамбар кылып биз жибердик деп Аллах субханала ва таала баяндап атат. Демек бул Кур'ан-ы Керимдеги окуялардын бардыгы Аллах субханала ва таала өзү баяндаган, адам баласы өзүнүн тарафынан айта албайт. Көбүнчө мынабы мусташрикиндер, кафирлар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам этираз кылган. Ошол эле ахли Курайш этираз кылган. Бул пайгамбар алейхиссалам мурдагы китептерди окуп, ошондон маалымат алып алган деп. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, жок. Кур'ан-ы Керимди пайгамбар окуган эмес. Пайгамбар эчтеке билген эмес. Умми болгон. Умми деген энеден төрөлгөндөй. Эчтекени билбейт, жазганын да билбейт, окуганын да билбейт. Ошондой заттан ушундай нерселердин чыгышлыгы бул мажиза. Бул Аллахтын тарафынан экендигинин белгиси болот. Негизи адам баласы бирдекени окуп үйрөнөт. Башка жолу жок. Сен окубай эле үйдө жатып 10 жылдан кийин алым болуп калбайсың. Кары болуп калбайсың. Бирөөнүн астыга барып, окуу жайга барып окугандан кийин сен алым болосуң. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андай болгон жок. Бул Аллахтын тарафынан берген илми ладуни, касби эмес, илми ладуни Аллах Таала өзү берди. Ошону менен илимдердин бардыгын алды. Демек бул айткан сөздөрү туура эмес. Биринчисинен. Экинчиден, алардын этираздары пайгамбарды окуп алган дейт болсок, анда пайгамбар алейхиссаламдын сөзү менен Тавраттагы, азыркы Инжилдеги сөздөр дал келиш керек. Эч качан дал келбейт. Себеби азыркы Таврат, Инжил бул бурмаланган, мухарраф. Бурмалангандары булар өзгөртүп салган. Эгерде пайгамбар алейхиссалам ошолордун сөзүн ала турган болсо, анда бул китеп не болуш керек эле? Алардын сөзүнө дал келиш керек эле. Демек алдагы туура эмес, дал келген жок. Демек бул бурбаланмаган таза маалымат бир гана Кур'ан-ы Керимде. Буну Аллах субханала ва таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөн. Мына ушуну айтат, валакинна кунна мурсилин. Бирок акыйкатта биз гана пайгамбарды жибердик. Ва ма кунта bijanibi тур. Жана сен Тур тарафта, Тур тоосунун оң тарафында да жок элең. Изнадайна. Муса алейхиссаламга Алла Таала айтты го, инни аналлах. Мен Аллахмын, кел деп, ана Раббул аламин деп Алла Таала чакырбадыбы? Ошол учурда дагы сен жок элең деди. Ва ма кунта bijanibi тур изнадайна валакин рахматан мин раббик. Бирок биз Алла Таала айтат, өзүмдүн рахматым менен, өзүмдүн ырайымым менен сени пайгамбар кылдым. Ушул нерселердин бардыгын өзүмдүн ырайымым менен билдирдим деди. Демек Аллах субханала ва таала пайгамбарларга, үммөткө ошол өзүнүн ырайымы, рахматы менен илим үйрөттү. Алланын ырайымы болбосо, ал нерсе адамдар бул нерсени үйрөнө албайт. Алланын ырайымы, Алланын рахматы, ошо себептүү адам бул илимдерди үйрөнөт. Алла Таала ошону эгилеп айтат, валакин рахматан мин раббик. Бирок сени өзүмдүн ырайымым менен, рахматым менен пайгамбар кылдык. Кайсы коомго? Литунзира кауман ма атахум мин назирин мин qablик. Сага чейин эч бир пайгамбар келбеген коомго сени пайгамбар кылып жибердик деп атат. Негизинен балдар арабтарга Ибрахим алейхиссаламдан кийин пайгамбар келген эмес. Балки Исмаил алейхиссаламдан кийин. Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам атасы бабасы буларды Алла Таала арабтарга пайгамбар кылып жиберген. Исмаил алейхиссаламды алып, Ибрахим алейхиссалам Меккеге барган.
балдарын таштап кеткен. Бул өзүнчө окуя билесиңер. Андан кийин арабтарга пайгамбар керек эмес. Өтө көп заман өткөн, акыркы пайгамбар болуп Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келген. Бирок ошол эле учурда башка коомдорго, өзгөчө Бани Исраилдерге пайгамбарлар көп келген. Мисалы Муса алейхиссалам дагы Бани Исраилге келген, Иса алейхиссалам дагы Бани Исраилге келген, башка пайгамбарлар келген, алар башка аймактарда болушкан. Хижазда болгон эмес. Алардын турган жери Мисирде болгон, Мадиянда болгон, Урдунда болгон, Шамда болгон, Филистинде болгон, ушул тарафтарда болгон. Бирок Маккатул Мукарраманын тегерегинде Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссаламдан кийин пайгамбар келген эмес. Мына ошону Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтып атат: "Литунзира кавман ма атахум мин назирин мин qablик." Сени пайгамбар кылып жиберип атабыз. Ушундай коомго аларга көпчүлүк доордон бери, убакыттан бери пайгамбар келген жок. Лааллахум ятазаккарун. Мүмкүн алар ахиретти эстеп, ахиретке Аллага иман келтирип калар деген максатта сени Алла Таалам пайгамбар кылып жиберди дейт. Демек, Алла Таалам Ибрахим, Муса алейхиссаламдан кийин арабтарга көп убакыт өткөндөн кийин анан Исмаил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар кылып жиберген. Ага чейинки аралыктагы жашаган адамдардын балдары дини Ибрахим болгон. Ибрахим алейхиссаламдын дини менен сыйынып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы каблан нубува, пайгамбар болуштан алдын ятаханнасу фигарил Хира, Хирадагы болгон окуялар бардыгы ала миллати Ибрахим болгон. Ибрахим алейхиссалам дининде сыйынып келген, кийин вахий келгенден кийин анан ушул баягы акыркы дин инна дина инналлахил ислам, ислам менен, ислам шариаты менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашап калган. Түшүнүңөрбү? Мына ошону Алла Таала айтып атат: "Биз сага өзүбүздүн Раббибиз менен, рахматыбыз менен эч бир коомго, сага чейин коомго пайгамбар жиберилбеген коомго пайгамбар кылып жибердик. Лааллахум ятазаккарун. Валаула ан тусибахум мусибатун бима каддабат айдихим." Жана аларга өздөрүнүн колдору менен бир жаман ишти кылып, ошонун мусибаты келип калбаш үчүн, жана алар айтпаш үчүн: "Эй Раббим, неге бизге пайгамбар жибербедиң? Ал пайгамбар жиберсең, пайгамбарга эргешет элек, жана мусулман болот элек" деп айтпаш үчүн биз сени пайгамбар кылып жибердик дейт. Лаула балдар бул шарт. Халла манасында бул шарттын манасы кээде махзуф болот. Араб тилиндеги фасахат, балагат эгерде жазасы маруф болсо, анын жазасын айтпайт. Жазасын айтканда сөздүн баягы көркү жоголот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим бул көрктүү китеп. Мааниси дагы көркү да бузулбаш үчүн кээде эмне кылынат? Жазаларды айтпайт. Валаула ан тусибахум ва ма арсалнака рахмат ва ма арсалнака минал мурсалин да жообу. Түшүнүңөрбү? Эгер ушундай дебеш үчүн сени биз эмне кылдык? Пайгамбар кылып жибердик деп атат. Ал эмне? Бизге пайгамбар жибербедиң, биз пайгамбар жибергениңде биз мусулман болот элек, ага баш ийет элек. Сен пайгамбар жиберген жоксуң дебеш үчүн Алла Таалам сени пайгамбар кылып жиберди деп атат. Сени пайгамбар кылып жиберди деген сөз бул жаза махзуф. Түшүнүңөрбү? Буну адам баласы өзү эле билет. Демек Аллах субханаху ва таала ар бир коомго, ошол коомго жараша эмне кылган? Пайгамбар жиберген. Канча коом келсе пайгамбар жиберген, ошол пайгамбарлар келип ахиретти, Алланы, бейишти, тозокту, халалды, харамды эскертип турган. Кыяматка барганда: Алла Таала мага эч ким айткан жок, мага даватчы келбеди, пайгамбар келбеди, эч ким айткан жок, мен билбеппин деген үзүр болбош үчүн, худжат таам болуш үчүн Аллах субханаху ва таала үммөткө ар дайым пайгамбар жиберип турган. Мына ошону Алла Таала айтат: "Валаула ан тусибахум мусиба бима каддабат айдихим." Алар өз колдору менен бирдеке кылышып жаман нерсе, ошонун кесепети аларга келген учурда: "Фаяқулу Раббана лаула арсалта илейна расула." Эй Раббибиз, бизге эмнеге пайгамбар жибербедиң? Фанаттабиа аятик. Анда биз сенин аяттарыңа эргешет элек, ва накуна минал муъминин. Биз мусулман болот элек деп айтпаш үчүн сага биз эмне кылганбыз? Ошонун астынан эле, алдын эле аларга биз пайгамбар жибергенбиз деп койду. Демек Аллах субханаху ва таала эч качан жөн эле адамдарга азап бербейт, жөн эле кыйнабайт. Аларды биринчи пайгамбар келет, Кур'ан келет, китеби келет, эскертүү берет. Эскертүүдү кабыл албагандан кийин Алла Таала ага жаза берет. Түшүнүңөрбү? Ансыз Алла Таала эч качан жаза бербейт. Раббана фаяқулу Раббана лаула арсалта илейна расула фанаттабиа аятик ва накуна минал муъминин. Фаламма жаахум ал-хаққу мин индина.
Эми булар ушинтип айтып коюшу мүмкүн деп атат Алла Таала. Ошон үчүн пайгамбар жибердик. Эми экинчи сүрөтүндө айтып атат. Фаламма жаахумул хакку мин индина. Эми чын эле биз аларга акыйкатты алып келсек, қалу лаула утия мисла ма утия Муса. Эми карагыла. Бай айтып аткан бизге хидаят алып келет адам керек деп. Эми келсе айтып атат, хидаят келсе, эмнеге бул Муса Мухаммад алейхиссаламга Мусага берилгендей берилген жок? Муса алейхиссаламга берилген караматтар эмнеге буга берилбеди? Аса Муса, яди байда, ман салва, баягы неме? Деңизди жарып койгон учурлар, ушундай караметтер неге Муса алейхиссаламга берилген, Мухаммад алейхиссаламга берилбеди деп чыгат. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле Муса алейхиссаламга Таврат мындай эле түшкөн, жумлатан вахида, бир эле учурда түшүлгөн. Неге Мухаммад алейхиссаламга 23 жылдын аралыгында бөлүп түшүрдү деген булардын этиразы болгон. Алла Таала айтат, булар өзү амал кылгысы келбейт. Булар шылтоо издейт. Ошон үчүн аларга акыйкат келсе дагы эмнеге Мусага келгенде келбеди, эмнеге фаланчыга келгенде келбеди деп этираз кыла берет. Алардын максаты хидаятка амал кылуу эмес, алардын максаты биз өзүбүз каалагандай жашайбыз. Бизге пайгамбардын туура жолдун кереги жок деген эле максат. Ошон үчүн пайгамбарлар менен булар ар дайым урушуп, талашып келген. Мына ушуну Алла Таала айтты. Фаламма жаахумул хакку мин индина. Биздин тарафтан аларга акыйкат келгенде, қалу лаула утия мисла ма утия Муса. Эмнеге буга Мусага берилгендей кереметтер, мужизалар, Куран бир жолу түшүп калган жок. Авалам якфуру бима утия Муса мин кабл. Алла Таала айтат. Авалам якфуру бима утия Муса мин кабл. Алар буга чейин Мусага дагы ишенген жок, ага дагы каршы чыгышкан дейт. Неге берилбеди деген адам качан айтыш керек? Ал ошол динди кабыл кылса, ишенсе, аны айтса болот да, неге андай кылган жок деп. Ага да ишенген деп, буга да ишенген жок. Демек, бул адам кыйшык адам. Бул туура эмес адам, бузук адам. Ошону Алла Таала айтат. Авалам якфуру бима утия Муса мин кабл. Мусага мурда берилген китептерге дагы, кереметтерге дагы булар ишенишкен жок. Авалам якфуру бима утия Муса мин кабл. Қалу сихрани тазахара. Айтышты, бул экөө эки сыйкырчы бири-бириге окшош деди. Сихрани тазахара. Сихрандан мурат балдар бир манасы Куран менен Таврат. Түшүнүңөрбү? Куран менен Таврат эки китепти тең, булар сыйкырчы китеп деп атат. Сыйкыр деп атат. Тазахара бири-бириге окшош. Куранда ошондой балдар, хадис Тавратта ошондой, Куран-ы Каримди балдар сыйкыр деген себеби окуганда уккан адамдар не болгон? Ал жерде кетпей койгон. Ыйлаган, жүрөктөрү аларды кыйнаган, акыйкатты угуп, көздөрдөн жашаккан. Ошон үчүн хадистерде келет. Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху Мекке доорунда Куран окуйт үйүндө. Фажр намазды окуганда Курейштин аялдары, жаш балдары баары келип алат эле. Келип алып угат эле. Угуп кетпей коет эле. Анан кийин кафирлар келип айткан, Абу Бакр сен үйүңдө оку, жашырын оку, сенин Кураныңды окуп, башкалар дагы таасирленип атат деген. Демек, Куран-ы Карим ушундай китеп, анда сыйкыр сыяктуу адамды өзүнө тартат. Ошого айтты, бери айтты, қалу сихрани тазахара. Бул эки китеп, Куранда, Тавратта окшош, экөө тең адамдарды сыйкырлайт деди. Экинчи манасы сихрандан мурат балдар Муса алейхиссалам менен Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. Түшүнүңөрбү? Бул экөө эки тең сыйкырчы дешти. Пайгамбарларды билесиңер, сыйкырчы деди, мажнун деди, шаир деди. Ардеге деген жаман сөздөр менен кафирлар атаган. Бул жерде айтып атат, бул экөө тең сыйкырчы, экөөнүн тең сөзү окшош. Буну уккан адам алардын алдынан кетпей коет, аларга ээрчип алат. Ошон үчүн буга жакындабагыла деген сөз. Қалу сихрани тазахара. Айтышты, бул экөө тең сыйкырчы, бири-бирине окшош. Бул жерде эки кырат бар балдар. Қалу сихрани тазахара, қалу сахирани тазахара. Сахирани тазахара деген риwayat бар. Бул экөө тең сыйкырчы, бири-бирине жакын. Анда Муса алейхиссалам менен Мухаммад алейхиссаламдын мелевата сыйкырчы деп атат. Ва қалу инна бикуллин кафирун. Инна бикуллин кафирун. Акырында ачык айтышты, биз баарына каршыбыз деди. Муса алейхиссаламга дагы, пайгамбарыбызга дагы, башкаларына дагы баарына каршыбыз деди. Ва қалу инна бикуллин кафирун. Бул Курейштин сөзү балдар. Яхудилердин сөзү эмес. Себеби яхудилер Муса алейхиссаламга ишенген. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ишенген эмес. Ал эми Курейш бир да пайгамбарга ишенген эмес.
Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн вaqalu inna bikullin kafirun. Biz баарыга ишенбейбиз деген бул Курайштин сөзү. Biz bir дагы пайгамбарга ишенбейбиз. Biz булардын бардыгын сыйкырчы дейбиз, жалганчы дейбиз, ишенбейбиз деди. Аллах субхана ва таала андай болсо мынтип айтты Алла таалам. Кул фату би китабин мин индиллах. Эч кимге ишенбесеңер, анда силер Аллахтын тарафыдан башка китеп алып келгиле. Мин индиллах хуа ахда минхума. Ал китеп Тавраттан дагы, Курандан дагы жакшыраак. Ага караганда дагы хидаяты көбүрөөк болгон, Тавраттан дагы жакшы, Курандан дагы жакшы болгон китепти алып келгиле. Аттаби'ху. Ага мен эргешемин. Ин кунтум садикин. Эгер айткан сөзүңөр чын болсо деди. Демек силер эч кимге ишенбейбиз, эч бир пайгамбарга ишенбейбиз, эч бир китепке ишенбейбиз десеңер, анда Алладан сурап башка китеп алып келгиле. Ошол асмандан түшкөн китепке мен биринчи эргешейин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларды эмне кылды? Эмнеге чакырды? Майданга чакырды. Себеби андай китеп алып келе албайт. Мүмкүн да эмес. Акыркы бир китеп Кур'ан, андан алдыңкы китеп Таврат эми түшпөйт. Демек булардын болгону шултоосу, каршылык көрсөтүү гана максаты болгон, башка эчтекеси жок. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала айтты: "Кул фату би китабин мин индиллах." Айткын аларга, андай болсо, анда силер эмне кылгыла? Алланын тарафыдан бир китеп алып келгиле. Хуа ахда минхума. Ал китеп Курандан да тафсирне, Тавраттан да жакшыраак болсун. Аттаби'ху ин кунтум садикин. Ошого мен эргешемин, эгер айткан сөзүңөр чын болсо деди. Фа иллам ястажибу лак. Куранда Алла айтып атат: "Фа иллам ястажибу лак." Алар сага жооп бере албаса дейт. Ошондой китеп таап келе албаса, фa'lam. Анда сен билгин, аннама яттабиуна ахваахум. Албетте алар өз каалоосун гана ээрчип жүрүшөт. Өз каалоосуна гана ээрчип атат. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah. Демек, алар китеп алып келе албайт, башка китеп келиши да мүмкүн эмес. Эми эмне болду? Ортодо бир эле жол калды. Алардын тандаган жолу өзүнүн каалоосу гана. Хава. Өзүнүн каалоосу гана. Алар өзүнүн каалоосу менен гана жашап атат. Буга да ишенбейт, Тавратка да ишенбейт, Муса алейхиссаламга да ишенбейт, пайгамбарга да ишенбейт, Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, Куранга да ишенбейби? Демек, анын экинчи өзүнүн каалоосу бар, ал өзүнүн каалоосу. Ошо өзүнүн кудайы. Ошо каалоосу менен жашаган адам болот деп атат Алла таала. Эми өз каалоосу менен жашаган адам эң жаман, эң залым деп атат Алла таала. Демек, эки нерсе бар, бала эки жол бар. Биринчиси иттибаул хава. Экинчиси иттибаул худа. Иттибаул хава дегени өз каалоосу менен ээрчип жашаган адамды айтылат. Каалагандай жашам дегендер бар го. Менин денем, менин сөзүм, менин эрким, каалаган кылам деп. Бул адам ар дайым кор болот. Бул дүйнөдө да ахиретте да кор болот. Экинчиси иттибаул худа. Пайгамбар алейхиссалам алып келген динди ээрчип жашайт. Ушул адам ар дайым мутат балдар. Ошон үчүн шариятыбызда билесиңерби, 4 мазхабтын бирин ээрчи деп айтылат. 4 мазхабтын бирин ээрчи таклид кылды деп айтылат. Ханафилер ханафи болобуз, маликилер малики, шафилер шафи, хамбалилер хамбали. Эмне үчүн? Ошол иттибаул хава болбош үчүн. Адам өз каалоосун ээрчип калбаш үчүн шариятта 4 мазхабтын бирини ээрчигин деп айтылат. Biz Hanafiler Hanafi mazhabını ээрчийбиз. Себеби өзүңө таштап койсо бардыгыны, анда сен өзүңө жакканды гана тандайсың. Адам өзүгө жакканды тандап, жакпаганды таштап койсо, демек бул шариятка амал кылган жок. Бул өзүнүн каалоосуга амал кылды. Өзүнүн нафсыны гана тойдурду, өзүнү гана ээрчиди деген сөз. Шарият не дегени? Шарият сен кааласаң дагы, каалабасаң дагы, сага жакса дагы, жакпаса дагы аткарасың. Мына ушуну иттибаул худа деп айтылат. Хидаятка эргешүү деп айтылат. Каалаганда эргешип, каалаганда эргешпесең, анда иттибаул хава, өзүңдүн каалооңа эргештиң деген сөз болот. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, булар Куранга да ишенбесе, Муса алейхиссаламга да ишенбесе, Тавратка да ишенбесе, демек алар иннама яттабиуна ахваахум. Фa'lam ин аннама яттабиуна ахваахум. Билип койгон, албетте алар өзүнүн каалоосуна гана эришип, өзүнүн каалоосунун кулу болгондор. Ва ман адаллу мимман иттаба хаваху бигайри худан мин Аллах. Алланын хидаятын таштап, өзүнүн каалоосуна эришкендер эң чоң адашкандар. Эң чоң адашкандар, туура эмес багыттагы адамдар ушулар. Инналлаха ла яхдил кавмаз залимин. Алла Таалам залым коомдорго хидаят бербейт деп айтты. Демек, адам баласы туура жолду таштап, өзүнүн каалоосуна карай келсе, адашкан ушул да. Адашкан ушул. Ошон үчүн шариятыбыз иттиба деген эргешүү.
Şariatda hiç bizim kalabımız yok. Şariat neni aytsa, oşunu aytkarabız. Mına uşul şariat, mına uşul ittiba. Al endi ittiba kılbasaң, ergешпесең, özün kalagандай çeşmelep, özün kalagандай yaşayımın desең, anda adam balası söz türdө adашат. Kur'an-ı Kerim'de aytып атат, Allah Teala mahırkı ayetlarda kim özünün kalosuna ergешкен bolsa, bu öte çoğun adaşkan adam, albatta Allah Teala zalimdarga hidayet berбейт dedi. Demek öz kalosu menен yaşagan adam zalim. Өткөн сабакта айтканбыз, залым эки түрлүү болот деп. Өзүнө зулум кылат, башкага зулум кылат деп. Кудайды тааныбаган адам залым. Кафир залым, мушрик залым. Кудайды тааныйт, бирок Кудайдын өкүмү менен жашабайт, бул дагы залым. Намаз окубайт, залым. Намаз орозо карбабайт, залым. Хажга барбайт, залым. Өкүмдөр аткарбайт, залым. Себеби ушул амалдар аркылуу эртең өзүнө зулум кылат. Кудайдын астына жоопко тартылат, жазасын көрөт. Булар бардыгы залым. Ошон үчүн эң негизги нерсе эч качан адам өзүнүн каалоосу менен жашабаш керек бул дүйнөдө. Алланын каалоосу ошол эмес. Бир гана Алланын каалоосу. Алланын каалоосу менен жашаган адам ар дайым утат. Өзүнүн каалоосу менен жашаган адам уткурас. Алланын каалоосу дегени Алланын дини менен, Алланын айткан буйруктары менен жашаган адамды Алланын каалоосу менен жашады, хидаят менен жашады деп айтылат. Демек инналлаха ла яхдил кавмаз залимин. Алла Таалам залым коомго хидаят бербейт. Андан кийин аятта айтып атат: "Валакат вассална лахумул каул лааллахум ятазаккарун." Вассилу деген сөз биринин артынан бирин келгенде айтылат. Түшүнүңөр, валакат вассална лахумул каул дегени биз улам биринин артынан бири аларга вахилерди жеткизип түшүрүп турдук. Не үчүн? Лааллахум ятазаккарун. Алар эстесин, унутуп калбасын, эстеш үчүн Алла Таалам биринин артынан бири пайгамбарларды жиберип жүргөн. Пайгамбар алейхиссаламга дагы вахийни 23 жылда берген. Вассалнал каул. Биринин артынан бири келип отуруп 23 жылдын аралыгында Кур'ан-ы Керим толук болгон балдар. Ошон үчүн бул эскертүү тартиби ушундай болгон. Пайгамбар келди, артынан пайгамбар, кийин пайгамбар, кээ бирлер арасында аябай мөөнөттө көп болгон, бирок кийин кайра келип Алла Таала эскертүү берген. Эми акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин пайгамбарыбыздын дини жана Кур'ан-ы Керим. Кур'ан-ы Керим. Мына Кур'ан-ы Керим алдыбызда турат. Бул кыяматка чейин бизге эскертүүчү ушул. Окуган сайын эскерте берет. Кудай бар, ахирет бар, өлөсүн, тирилесин, жашоо бар деген эскертип турган Кур'ан-ы Керим бар. Вассалнал каул. Бул каул не болду? Биринин артынан бири улам келип турган китеп. Лааллахум ятазаккарун. Мүмкүн адамдар ушуну окуп, чындыкты үйрөнүп, ахиретке кайтып калар деген мазмунда Аллах субханаху ва таала аягында баяндады. Демек, бул эскертүү эң жакшы нерсе. Кур'ан-ы Керим, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдар бүт бардыгы эскертет. Биринчиси, экинчиси эскерип эле койбостон ошол амал кылуу керек. Бул дүйнөдө жашаганда адам өзүнүн каалоосу менен эмес, Алланын каалоосу менен жашаш керек. Алланын каалоосу деген дин менен жашаган болсо, ошол адам залым эмес балдар. Дин деген адам мунсиф болот. Дин инсаф түргөтөт. Инсафтуу болгонду, адилеттүү болгонду түргөтөт. Динсиздик залым бул. Динсиздик ал зулум ал. Ал ар дайым зулумга апарат. Жок дегенде элге зулум кылбаса дагы өзүнүн жанына, өзүнө зулум кылат. Динсиздик ар дайым зулумга алып барат. Дин деген адам, дин ар дайым адамды акыйкатка туура жолго алып келет. Ошон үчүн динсиз эле болсо ал зулумдун башталышы ошол жерден башталат. Аллах субханаху ва таала баарыбызды диндар кылсын, иманыбызды бекем кылсын, Куранга амал кылганга тавфик берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма тaqabbal minna.